Dünya çempionatındagi eng yaxshi jiyintig'i 18-ci o'rin. Reyting tükmeldiştirdi. Bu yılda İbrahim Mustafa da 9. orunda eledi. Çok iyilikleri yok. Muhammed Abdullayev da mümkünçülük var. Biroq Siyavşan'ın açılğanın tecrübasında 27 yaşta Siyavşan. Alemi Muhammed Abdullayev былтыр ушул эле Бишкек аренада өткөн жаштар арасында Азия чемпионатында алтын медальды тагынган. Ondan тышкары 2022-жылы 20 жашка чейинкилер арасында Dünya çempionatında қола медальдин ээси болгон. 2021-жылы Россияда өткөн өспүрүмдөр арасында Dünya чемпионатында дагы қола байге уткан. Жана Азамат Абдуллаев бутка кирүү бар. Быйылкы жылы рейтинг тükмелдештерге катыша элек. Азырынча Мухаммед Абдуллаев бул анын алгачкы турнири. Мухаммед Абдуллаев бутуна кирген менен атаандашын атка өткөрүүгө аз калды. Бирок экөөсү тең. Бул жерде упай иштеп таба албады. Калыс ышкырын жаңыртып спортчуларды кайрадан бутка туруу абалына алып келди. Кытай промо командасы негизинен өтө көп санда келишкен экен. Ар бир салмактарда 2-ден 3-төн балбандар бар. Ошондой эле күчтүү Dünya жана Азия чемпионаттарында игилик жараткан балбандар дагы бар. Мухаммед Абдуллаев абайлаш керек. Ай-ай-ай, эки упайды алдырып койду. Ай-ай-ай, дагы эки упай. Жылыш керек, эмнеге жөн эле жатат. Тыпырчылап, жылып, атаандашына ыңгайсыздыкты жаратыш керек. Болчу, ал нерсени кыла албады. Бул салмакта Кыргызстандын атынан Нуртилек Карпаев дагы күрөшөт. Ал 8-ден 1 финалдан баштайт өз жүрүшүн. Тилекке каршы бүгүнкү күн дагы Кыргызстан құрамасы үчүн ийгиликсиз башталууда. Негизинен бүгүнкү күндөн чындап Азамат! Бул жерде эки упай. Толук ишке ашкан жок. Бул жерде да төрт упай жок. Эки гана упайды көрсөттү. Есеп сандар 4-4. Мухаммед Абдуллаев жана дагы эки упай. Кытайлык калыс буга макул эмес. Мухаммед Абдуллаев кой бербеш керек, атаандашынын артына өтүш керек жана дагы өтмө жасаганга мүмкүнчүлүк издеп табабы. Азырынча эсеп 6-4. Жана калыстын ышкырыгы жаңырды. Challenge. Акыркы аракетти Абдуллаев эмес, кытайлык балбанга эки упай бериш керек деген ойдо. Белоглазов да караңыздарчы. Бул жаңы солору менен азыр өзүнүн шакиртине көрсөтмө берүүдө. Буга чейинки аракетти көрсөтүш керек. Бизге бул жерде баардыгы түшүнүктүү. Акыркы ыкма жасалып жаткан эпизодду көрсөтсө жакшы болмок. Кайтылоодон көрөлүү Азамат мыкты деңгээлде. Эки упай бул жерде. Андан кийин дагы бир аракет. Мына ушул жерден кийин байкайлы. Ушул жерден кийин мына ушул эпизоддо биринчи кимдин даалысы тийди. Сөзүңдө Кытайлык балбан дагы атаандашына каршы ыкма жасоону аракетин кылган. Эгерде ченен жеңде турган болсо дагы бир упай Мухаммед Абдуллаевке берилет дагы ортодо кайрыма 3 упай койсот. Бул биз үчүн өтө жакшы көрүнүш болмок.
First, red start counter, 2 reds and red open, 2 blue. 2 blue, 2 blue, 2 red, 2 blue. Challenge жеңди. Esep азыр 6-6 болот окшойт. Жана ошол аракетте биринчи тайлык спортчу аракет жасады деген тәрізде эки упай дагы азыр Сяо Цанга берилет. Абдуллаевка дагы эки упай, 6-6. Тең атанашта күрөш, андан ары уланат. Анда дагы 3 мүнөт 45 секунд убакыт бар. Сяо дагы байкасаңыздар өтө физикалык жактан мыкты даярдыкта, күчтүү экен. Өткөрбөш керек болчу. Өткөрбөш керек. Ай-ай-ай, эки упай эми тыпырчылаш керек. Көтөр, таптакыр көтөргөнгө мүмкүнчүлүк бербеш керек. Азамат бул жолкусунда жакшы коргонуп алды. Сяоцан кандашынын артына өткөндүгү үчүн 2 упай гана алды. Мухаммед Абдуллаев потенциалы жогору бааланып келет. Акыркы 2-3 жылдан бери жана өзүнүн сөзүн айткан учур келди болуш керек менин жеке пикиримде. Руслан Маджинов. Руслан Маджинов жетектеп келет. Эки упай айырмасында артта келе жатат, бирок алда 3 мүнөт бар. Жана жалпы кыргыз элинин колдоосу бар. Буюрса Абдуллаев күрөш көрөрмандарын кубанычка бөлөйт деген ойдобуз. Step outside 2 feet, 1 blue, challenge lost. Ойлаш керек, каршы чабуулда өтө мыкты. Мына ушул жерде эмнени ойлоп таба алат? Жок дегенде крем сыртына түртүп чыгаш керек. Ошол нерсе дагы маанилүү жок. Бул жерде тизелеп сүрүп чыгарган учурда упай албетте берилбейт. Бул жерде Азамат артка өтүш керек, жок дегенде. Артка өтүш керек. Эки упай 8-8. Жана киремдин сыртына балбандар чыгып кетти деген тәризде балбандарды ортого чакырат. Ортодо калыс 2 упайды берди, бирок башкы калыс бул жерде эч кандай упай жок экендигин билдирди. Демек 8-6 боюнча 8-6 боюнча эсеп сакталып турат. Дагы да болсо өтө күнүчтүү. Демек Абдуллаев менен Атсан кремдин сыртына чыгып кетишти деген пикирде. Ошол себептен калыстар бул жерде биздин балбанга упай бербейди. İşlep koyuş gerek. Tabloda vaqt bulan qarab жатқан жағы Мухаммед Абдуллаев. Вақыт бар, жетіштүү. Болғаны өзіңнің мүмкіншілігіңді іздеп, ошол мүмкіншілікті қолдану зарыл. Сяоцан, Азамат жақшы бұтта дилген. Аяғына чейін ішкі ашпады. Чарчап қалды. Чарчады. Сән.
Budan қалыс қайрадан қысыл емченге пассив беруін өзі қақтал қалыстар анын ойын қолдап қойған жоқ. Бұл жерде өтіп кетуге мүмкіншілік бар. Емдегі андай қадам қуарды. Бұл жерде мойнына қармап көтеріп чауыны көздеген. Меніңше өте ыңғайсыз ауал болды. Ал жерде жөн ғана қатарындаштың артына өтішіңіз керек болды. Қатаға жол берді. Натыжада орталық айырма 4 ұпайға. Ашып кеткенін көрдік. Өте өкінішті. Бірақ ешенеміз 4 ұпай, 40 секунд, 30 секунд қалды мұна. Мойнынан қармақ. Өтіш керек артқа, өтіш керек үшіл жерде жоқ дегенде. Мойнынан қармады. Өте мұтты. Бұл жерде 2 ұпай берді оқшайды қалыс. 18-11 секунд. Бұл аралықты 2 ұпай алыш керек. Чұрқаш керек. 7 секунд. Қана Мұхаммед Абдуллаев. Үлгірбеді. Треннің сыртына шықты 1 ұпай. Жана ошондой эле атайлап качкандыгы үчүн дагы эскертүү жана 1 ұпай берилди. Калыстар башкы калыс кандай чечим чыгарат экен? Байкайлычы. Демек, акыркы эскертүүнү кабыл алган жок. 19. Büyük kızatkan görüştü gördük. Hazır esep sanları kanday болып жиынтып қалғанында қарабастан. Онон бирок упайлардын сапаты боюнча Сяо Цан акыры бул күрөштө жеңишке жетти. Өтө өкүнүчтүү. Менимче Сяо Цанда андан ары финалга чыгуу мүмкүнчүлүгү азыраак. Тилекке каршы мен жеке пикиримде ушул сөзбен Мұхаммед Абдуллаев да андан ары өзүн күрөшүн улантууга мүмкүнчүлүгү төмөн болуп